Bismillahirrahmanirrahim. Eki nerse adamda ardayım bulmaydı. Anın jaştığı jana küç kuvvata. Oşonduktan jaştıkta kala turgan işti, жетişe turgan ийгиликтерди жашыкта кылып алыш керек. Көпчүлүгүн. Караганда көп нерсеге күч кубат жетпей калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бекеринен ушул жаштыкта өзгөчө белгилеп айткан эмес. Андан кийин эки нерсе инсанда өзгөрбөйт. Көпчүлүк учурда. Анын табияты жана анын сырткы көрүнүшү. Ошондуктан баланы тарбиялаганда кичинесинен өзгөчө кылып тарбиялаш керек. Анын табияты жакшы нерседе болуш үчүн аны кичинесинен жакшы тарбиялаш керек. Эки нерсе адам менен бирге чоңойот. Анын акылы жана анын кылган иши. Ömür ötkөн сайын эгерде окуса, үйрөнсө, анын акылы чоңойот, тажрыйбасы көбөйөт, жана кылган иши, амалы көбөйөт. Эки нерсе инсан чоңойгон сайын, жаш өткөн сайын эки нерсе кичинерет, азаят. Ал адамдын эс тутуму жана анын териси жукарат. Ошондуктан жаштыкта пайдалуу, керектүү нерселерди көп жаттап, окуп, үйрөнүп, билип алыш керек. Эки нерсе бардык адамдар ал нерседен уялат, ар дайым уялат. Ал уурулук жана кыянаттык кылуу. Кандай адам болбосун, мусулмандыгына, динине карабастан кандай адам болбосун, бул эки нерсе бардыгына жаман, уят. Ошондуктан баары ушул эки нерседен уялышат. Эки нерсе бардык адамдарга жардам берет. Адеп акылактын жакшылыгы жана ал адамдын кечиримдүүлүгү бардык адамдарга пайдасы тиет. Ар дайым пайдалуу. Эки нерсе адамга зыян берет. Ал нематтар берилген адамдарды көрө албастык. Инсанга эң биринчи ошо көрө албастын өзүнө зыян берет. Жана Алла Таала өзгөчө кылып берген нематтарды бирөөлөргө берген болсо, ошол адамдарга душмандык кылуу бул дагы инсанга зыян берет. Кайсы бир адамдын окуусу, кайсы бир адамдын сүйлөгөнү, кайсы бир адамдын иши, кайсы бир адамдын алган саткан нерсеси ийгиликтүү, ал нерселерге душмандык кылуу же болбосо көрө албастык кылуу, булардын баары инсанга зыян берет экен. Эки нерсе анын көптүгү дагы, аздыгы дагы зыян берет. Ал тамакты ичкендик, суу ичкендик. Тамактын көбү дагы, суудун көбү дагы адамга зыян берет экен. Азы дагы зыян берет экен, экөөнү тең. Демек, орточа инсанга керек болгон нерсени жеш керек, инсанга керек болгон нерсени ичиш керек экен. Эки нерсе көптүгү пайдалуу, аздыгы зыяндуу. Ал ибадаттын көптүгү жана адамдарга жакшылык кылганын көптүгү ар дайым инсанга пайдасын тийгизет. Ал эми ибадаттын аздыгы, жакшылыктын аздыгы бул инсанга зыян берет экен. Ошондуктан ар дайым ибадатты көп кылып, адамдарга жакшылыкты көп кылыш керек. Эки нерсе адамдын мал дүйнөсүнө зыян берет, бирок адамдарга пайдалуу. Алар мал мүлктү, байлыкты берешендик кылып адамдарга берүү. Бул дүйнөдөгү көз караш менен караганда ал адамдын мал дүйнөсү азаят. Бирок акыретте ал пайдалуу жана берекесине карасаң пайдалуу. Экинчиси, адам өзүнүн күч кубатыны, өзүнүн жаныны, элине, жерине кызмат кылам десе, инсандын өзүнө зыян бериш, денесине. Бирок элдерге пайдалуу. Бирөөгө кызмат кылыш үчүн, элге, жерге кызмат кылыш үчүн сөзсүз түрдө күч кубат керек, адамдын нерви кетет, жүрөгү кыйналат. Ушундай адамдарга зыян жактары бар. Бирок көпчүлүк адамдарга бул нерсе пайдалуу экен. Эки нерсе ошол адамга, бир адамга пайдалуу. Же болбосо ошол сырды билген адамдарга пайдалуу. Бирок адамдардын көпчүлүгүнө зыян. Ал нерсе кайсы бир иш болбосун, ошол иштин
sırı болады. Ustaçılık болобу, алды саттуу болобу, ар бир иштин өзүнчө сыры болот. Ошол сырды адамдарга айтпай, үйрөтпөй койгондук ошол адамдын өзүнө пайдалуу, бирок көпчүлүккө зыян. Экинчиси, бир тажрыйбанын натыйжасыны адамдарга айтпай койгондук, балким өзү билди дагы башкаларга жеткизбей койду. Адамдын ошол билген адамдын өзүнө гана пайдалуу, бирок калган адамдарга зыян. Себеби ошол тажрыйбанын натыйжасын билген болсо, башкалар дагы ошол нерсени тажрыйба кылып, ийгиликке, жакшы нерсеге жумшаганга, иштеткенге жетишет. Бирок айтпай койсо, ал сырды өзү билет дагы, башка адамдар ал ийгиликке жете албай калат. Адамдар эки нерсени жакшы көрөт. Мал дүйнөнү жана сулуулукту жакшы көрүшөт. Жана эки нерсени жаман көрүшөт. Ал зулумдук кылгандык, бирөөлөрдүн акысына өтүү жана бузукулук. Адеп ахлактын, жүрүм-турумдун, адамдардын арасындагы болгон мамиледе бузукулук, адамдардын баары бул нерсени жаман көрөт экен. Алла Таалам баарыбызды ийгиликтерге, жакшы нерселерге баштаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.